адамдын пикири башкача. Эми эмне биз барып Мадамаровду өлтүрөлүбү же тепкилейлиби? Андай болбойт. Биздин 2015-жылы жазышкан бир немебиз бар. Мен аны көргөзө албайм силерге. Аны мен Шакиге жиберип Шаршымбек Абдыкеримовго жиберсем ал жайып ийди да. Мен аны өзүм чыгарган эмесмин. Кудай буйрса смертельный ошибка кыла элек. Биз эсептегенбиз баарын. Ким иштеп атат, кандай статистика бар, саясий илим бар. Анан бир кезде эле жүзгө чыгып кетти. Эшикти жанагынтип жаап алганды, жанагынтип санакка киргизбей койгон бул мыйзамсыз. Буга жооп бериш керек. Бизге или бизди алкыш берип алкайт, или бизди жанагындай бир ат коет дейм. Аны көрүшүбүз керек да, аны турмуш өзү көргөзөт. Ошол эле уттур ийген партиялар жокко чыгарып шайлоонуса мен сотко бермекмин. Ама атарын атпай башка партиядан кетип калдым деп. Анан элдер мага айтып атпайбы, сен мурун сен деген тети любой бийликке силер иштеше бересиң. Анан ыйлады. Азыркыга чейин ыйлайт. Орхан Бейди алып кел деп. Кадыр Жапаровдун кандай кемчиликтерин белгилейсиз? Сиз да кемчилик көрбөйсүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү? Бизде бүгүн конокто Ынтымак саясий партиясынын Жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайлоого аттанган саясатчы Балбак Төлөбаев. Балбак мырза, студиябызга кош келипсиз. Кош болдук, рахмат. Алгач эле сурообуз ушу шайлоо жөнүндө болсун. Шайлоонун жыйынтыгы расмий чыга элек болгону менен алдын ала жыйынтыктар белгилүү болуп калды. Ага ылайык ушу сиз талапкер болгон Ынтымак партиясы жеңишке жетишип атат. Негизи маанайыңыз кандай? Сиз дагы мандат тие турган адамдардын бирисиз да? Эми азырынча бул жыйынтыкты күтүшүбүз керек. Баары бир. Бул биринчиден, экинчиден мен ушу эч качан саясатка кайрылбай эле коеюн дегем. Илгери бир саясий партия, Кыргызстан келечеги деген саясий партия түзүп, анан шайлоого катышып, жеңилип калгандан кийин саясатты жапкам, жалаң чарбалык иштерде жүргөм. Бирок эми минтип орек саясатка кайра кирип атабыз. Менин оюмча депутат болууну оңой көргөндөр бар, бирок жеке менин пикирим депутат болуу оңой эмес. Алдыда эчен уйкусуз түндөр турат, элдин көйгөйүн чечиш керек, аралап кыдырып келдик. Көп иш турат да, ошон үчүн ушу Ынтымак партиясынан бардым, барып азыр 7-чи болуп 9 киши өттүк, 7-чи болуп өтүп шайлоодон утуп, азыр эми жыйынтыгын күтүп атабыз. Менде мындай суроо да, сизди баягы Бишкек шаарынын мэр милдетин аткарып атканыңызда бир баягы элге жакын менеджер катары көрдүк элек да. Алар менен бул баягы социалдык тармактарда түз байланыш түзүп, ар бирине жооп берип дегендей. Анан мындай ошо шаардын тургуну катары сиз Ынтымак партиясын тандаганыңызда мен кичине бир мындай кандай десем, көңүл калуу сыяктуу болду да. Ошондой эле мага окшогон адамдар көп эле болуш керек да. Эмне үчүн Ынтымак партиясын тандадыңыз? Көбү ошол мен Ынтымак партиясын тандаганымды сурашты, кээ бири ошон үчүн кичине мага ренжип калыштыбы мен билбейм да. Бирок мындай шайлоого чейин бир 5-6 партиядан сунуш түштү. Андан кийин Бишкектен, Ысык-Көл областынан бир мандаттуу округдардан келип кандидатуруңузду коюңуз деген сунуштар түштү да. Анан мен отуруп алып ойлондум, биринчиден саясатка такыр барбай эле коеюн дегем. Мен кайра эле ошол бизнеске кетсемби деп ойлогом да. Анан экинчиден терең ойлонуп, ошол мага сунуш түшкөн партиялардан мен эң жакын көңүлүмө жакканы ушул Ынтымак партиясы болду да. Себеби биринчиден аты жакты, экинчиден партия жакты, үчүнчүдөн ошол составындагы кишилер мага жакканы үчүн өзүмө жакын кабыл алдым да. Бул менин тандоом. Жаңы партия. Албетте баардык эле саясий партиялардын ичинде мурун кызмат кылып жүргөн, саясатта жүргөн, мурун башка жерде жүргөн адамдар бар. Себеби Кыргызстандын ичинде баары бир сөзсүз бир жерде болбосун бирде бир саясатка же чарбалык иштерге аралашкан адамдар жүрдү да. Ысык-Көлдөн, Тоң районунан, мисалы мен өзүм Тоңдук болгон, Тоң жетегизден койсом, Ысык-Көлдүн башка райондору калып калып атат, Бишкек калып калып атат. Бишкектен койсом, Көл калып калат дегендей эле
бир мандаттуу округтан койгондо мен башка электоратын чектеп коембу деген түшүнүк болуп, анан партия менен барайын деп чечтим. Партия менен барганда партиянын программасы командный болуп, чогуу иштеп, элге көбүрөөк пайда алып келемби деген ой менен ушул ынтымак партиясын тандадым. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, жана сиз өзүңүз айтпадыңызбы, ынтымак партиясынын ичинде көпчүлүгү жанагы былтыркы октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы бурмалап келди деген Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Кыргызстан сыяктуу партиялардын мүчөлөрү жүрөт экен да, көбүнчөсүнөнчү. Анан муну кандай түшүнсө болот? Муну ошол партиялар менен байланышы бар дегенге болобу? Эми ынтымак партиясынын арасынан депутат болгондордун көбүн айтып атышты. Ошо мурун Мекеним Кыргызстанда жүргөн, Биримдикте жүргөндөр, Кыргызстан партиясында жүргөндөр баратат деп, бул биринчиден. Экинчиден, ынтымак партиясын Райым Матраимов каржылайт экен деген сөздөр чыкты. Үчүнчүдөн, мындай экен да, мисалы элге кызмат кылууда белгилүү бир мамлекеттик институттар бар. Бул президент, бул өкмөт, бул жогорку кеңеш. Аларга жетүүнүн ар кандай жолдору бар да. Мисалы президент менен эки гана Кыргызстанда институт эл шайлайт, эл өзүнүн укугун берет. Бул президент жана депутаттар. Эми өкмөт, мисалы мен Ысык-Көл областында губернатор болдум, мэр болдум, аны эми президент чечет да. Шайлайм. Эми ал киши чечкенде эми мен атамдан калган орун эмес да. Каалаган командасын чогултат экен, каалаган адам ошол жака коет экен. Анан мен 7 айдай жалгыз жүрүп, жумушу жок жүрүп калдым. Анан мени көбү ошол депутаттыкка бар деп мени көп айтышты да, кеңеш беришти. Өзүм да кеңештим, аркыл кылдым, барбай эле коеюн деген, бирок кеңешип отуруп ушу элге жардам берүүдө тажрыйбамды колдоноюн дедим да. Анан эми Кыргызстанда бардык адамдар депутат болгонго укугу бар да. Мисалы мен баратканда айттым, бизди иллюстрация кылгыла дедим. Кыргызстанда мурунку чиновниктин баарын иллюстрация кылгыла дедим. Ошонун үчүнөн мен айткам, Адакан Кимсанбаевди иллюстрация кылыңыз, Өмүрбек Черкештеке Баевди иллюстрация кылгыла. Ошолор менен чогуу мени да иллюстрация кылгыла деп мен шайлоочуларыма айттым, элге айттым. Шык Маматов да айтты, Алмамбет. Эгер ушул иллюстрация азыр биз элге баратабыз, эгер эл бизди шайласа, биз иштеп беребиз, шайлабаса ар ким өзүнүн окатын кылыш керек деп. 20 жылдан, 30 жылдан берки келаткан саясатчыларды иллюстрацияга барыш керек болчу. Билесиздер, иллюстрация мыйзамы жок. Бирок элдин таразасы бул иллюстрация болмок. Мунунку система түп тамырынан бери өзгөрүп, азыркы адамга шайлоону кылган бул өтө жакшы нерсе болду да. Мисалы, мен деле көпүлдөп турган бир 18-9-10 миң голос алам депчи. Бирок барганда мына 4,5 миң голос алып калдым. Кээ бир нерселер бар, менин голосум кетип калган. Эми ошону кошкондо ошол ойго добушка жетип атат да. Бирок бул мыйзам да. Бул эми эл шайлады, эчтеке деп айта албайбыз. Эл иллюстрациядан өткөрдү бизди азыркы келгендерди. Ошол эле Мекеним Кыргызстан, Биримдиктеги депутаттардын көбү бир мандаттуу округдардан барып депутат болуп келишти. Кээ бир партиянын ичинен депутат болушту. Эми булар мыйзам чегинде болуп атышат да. Мыйзам жол берген үчүн, эл шайлаган үчүн. Турцияда кандай билесизби? Эгер бир партия жабылса, анын ичиндеги мүчөлөрүнүн баарын 5 жылга, 4 жылга саясаттан узакташтырат соттун чечими менен. Биз эгер кандайдыр бир элдик толкундоолорго, сатып алууларга, мыйзам бузууларга жол берген партия болсо, анда ал партияны жабышыбыз керекпиз мыйзам чегинде. Жаап туруп, ошонун ичиндеги мүчөлөрүнүн баарын саясаттан 4 жылга же 5 жылга же 10 жылга узакташтырышыбыз керек, алыстатышыбыз керек. Анан азыр андай мыйзам жок да. Мисалы, ошол октябрь окуяларына мына күнөөлүү деп аткан партиялар деп атабыз сөздө. Бул элдин арасында, бирок ал мыйзам боюнча аларды күнөөлөгөн жок да. Алар деген шайлоого катышууга укугу бар. Мына катышып, утуп келишти. Эми элдин мүдөөсү, эл шайлагандан кийин биз аларды сый урмат менен кабыл алышыбыз керек. Ошол эле учурда, мисалы, көп саясий партиялар баягы шайлоонун жыйынтыктары менен макул эмес экендигин билдирди. Бул баягы Бышкан системасындагы биринчи көргөндө мындай
ката кеткенин биз өзүбүз дагы көрүп аттык да. 100%ден ашып кетти добуштар кескин түрдө 50%ке кыскарып кеткен учурлар болду. Ошолорду сиз кандай түшүндүрөсүз? Бул шайлоо таптаза өттү деген менен макулсузбу сиз? Ошол күнгө чейинки шайлоо таза өттү. Салыштырмалуу 90%. Давайте мындай бөлүп келеличи. Шайлоо мен мисалы балыкчы, жетөгүз, каракол шайлоо 3 чоң участок мен шайлоого бардым. Мен барганда балдарга айттым, акча таратмай жок. Мыйзамсыз иштерге бармай жок. Ким акча таратып атса мага сразу билдиргиле, мыйзамсыз иштерге биз сразу милицияга арыз жазып биз аларды кармап беришибиз керек деп. Ошого чейинки күнү мен мыйзамсыз иштерге барганда эч ким көргөн жокмун. Да аябай мелочтор болуп атты эми, мелкий мындай одномандатниктерден болуп атты да, партиялардан да бир аябай мындай мисалы мектептин жанына туруп алып атышты. Билген жок дем, метр менен өлчөш керек эми. Анан ошол күнү саат 8ге чейинки немелерден биздин эмелер балыкчыдан гана кичине мындай кээ бирөөлөр акча тараткан аттыр же таратып аттыр деген имиштерди угуп калдык, бирок катуу карап. Ошол күнкү саат 8ге чейин бул туп-туура келди. Элге туура түшүндүрүшүбүз керек да, мыйзам бузуулар болгон жок. Аны Өмүрбек Шеркешев да айтып атты, Жанар Акаев да айтып атты. Өткөн шайлоолорго караганда 80-90% салыштырмалуу шайлоо таза өтүп атат. Бүттү, бул биринчи этап. Экинчи этап чечимдер чыгып, баягы 8ден кийин саналгандан кийин меники где-то мына балыкчы 18 участок, каракол 25 участок, жетөгүз 42 участокта менин колумда кагаздар турат. Мисалы, биздин айыл, Көлтөр айылында 380 избиратель бар. Ошонун 311 келип катышты. Анын 158 ынтымак партиясына, анын ичинен 90 мага добуш беришти. Урналар жабылгандан кийин кнопканы басканда бул серверге кетти маалымат. Сразу жага корешок чыгарып берет. Корешокты алып, менин наблюдателим урнадагы санаган күтүп турдугула дедим. Санады. Санаганда урнадан чыккан санап туруп протокол берет да, ошондо бирдей чыккан. Бардыгы бирдей чыккан. Бул Ысык Көл областында балыкчы, жетөгүз, караколдо 99.9% бирдей чыккан. Бардыгы. Анан алар конвертке салат да, окружкомго жиберет. Буга чейин бул мен контролдоп аткан. Экинчи сервер биринчи чыкканда таң калдым, 150%. Логика бар, илим бар. Биз эсептеп атканда 110 партия мүмкүн эмес өтпөйт болчу. Мүмкүн эмес. Максимум 6 же 7 партия. Биз эсептегенбиз баарын. Ким иштеп атат, кандай статистика бар, саясий илим бар. Анан бир кезде эле 100ге чыгып кетти. Мен карасам эле Эйрулан биздин партиядан 22%, мен 15-16%. 16%, ошондо 140-150 миң добуш алсам 16%, это 22-23-25 миң алышым керек. Эйруландыкы вообще учуп кетти. Чото не то дедим, менчи отурам да карап отурам. Бир кезде сбой берип кайра чыккандан кийин анан калыбына келди. Ошондо кайра өзүнүн ордуна келди да. Бул жерден эмнеден сбой кеткенин билбейм. Бирок менин колумда кагаздар бар болчу. Ошол кагаз менен урнадан чыккан, чогуу чыккан. Эми ушул жерден сбой кеттиби же эмнени аралаштырышты же бирөөнү түшүрдү өйдө чык мен билбейм. Аны морек комиссия изилдеш керек. Мен ишенгеним, менин колумда 8де берген корешок урнадан чыккан добуш менен мага бир болгон добуш. Мага ошол жетет. Ошол эле учурда мисалы биздин кесиптештерибиз, Клоп медианын журналисттери, байкоочулары бардык аймактарда байкоолорду жүргүздү. Алар деген ошо шайлоонун протоколдорун бербей, кол санакка киргизбей койгон учурлары абдан көп болуптур. Анан кайра протоколдорду көчүрүп жазып аткан учурларды видеого тартып алышыптыр. Эми буларды кандай түшүнсөк болот? Бул мыйзамсыз. Мисалы, ким требовать эткен бардыгын бериш керек. Эми айылда мындай да кээ бир кечке чейин отурат, ачка болот, чарчайт. Анан баа кагазды алгандан кийин все тамак ичип ал, анан санайбыз кичине тамак ичип ал деп жаап салат да өзүм билемдик. Андай болбош керек. Требования барбы, чогуу санайлы деген санаш керек да. Көп жерлерде, мисалы, кээ бир жерлерде ошондой болду. Тамак ичип алып, себеби баарынын колунда корешок алгандан кийин болду, тынчыйт деп ойлойт да. Кайра протокол жазганда бул жаңы система болуп калды да, кээ бир жерден ката жазып алыштым. Биринчиден, одномандатный депутаттарга протокол жазылыш керек, чыгып туруп.
Экинчи, партийный списоктун протоколун жазыш керек. Андан кийин канча кандидатка канча добуш берилди ошону жазыш керек. Мындай шешепте болгон протоколдор жазылып атты. Бизге 2-ге бөлүп сүрөт тартып жиберип атышты да. Эми мунун баарын жибериш үчүн убакыт керек. Жаңы система болгон үчүн кээ бирөөлөр ката жазып алып атышты. Ошону бияка алып келип чыккан сандан кээ бир жерлерде гана кайра көчүрүп жазып алып атканын көрдүк. Эми массовый мындай болгон жок да. Дилбар ал мисалы менин участкамда андай болгон күндө дагычы эртең текшерилип чыгып калса булардын башы экөө эмес да жооп берет. Ошон үчүн бирок эшикти жанагынтип жаап алганды, жанагынтип санакка киргизбей койгон бул мыйзамсыз. Буга жооп бериш керек. Анан жана кол санак келип баштаганда дагы негизи мыйзамдар боюнча добуштарды эсептөө мындай үзгүлтүксүз жүрүш керек экен да. Анан биздики канча жолу мисалы үчүн ушул убакка чейин чыга элек жыйынтыгы. Муну бир мыйзам бузуу деп эсептесек болобу? Мындай да, үзгүлтүксүз деп атпайбы, жана кол санактар. Кээ бирөө түшүнбөй атат. Ошо күнү эле санап койгон уже. Мен айтып атпайбы, мен ошо күнү эле бир участоктон алган мисалы алган корешок менен эле саналган уже мен колумда турат. Ал кол санак дегенди районго алып барып туруп, аны киргизип туруп, анан бияка жибергендегисин алар айтып атат. Анан кээ бир жерлерди мисалы туура эмес деп эсептегендер сотко берди да азыр ошону кайра санап атышат да. Мисалы бүгүн эле окудум, жана эле окудум, бир эле бюллетенден кээ бир жерлерден бир эле бюллетенден ошибка кеткендер болуп атыптыр. Кол санак бул жаңы шайлоо болгон үчүн кичине узап атат да, кээ бир жерлерде чатак аларды кайра санап атышат дейт. Бирок негизи мыйзам 18-не чейин булар объявлять этиш керек. Кайсы жерде мыйзам болсо, мисалы Төлөкөндөн мен уктум, мисалы 4 участоктон отмена кылышты. 4 участоктон отмена кылгандан кийин өкөнтүң добушу түштү мисалы. Параллельно түштү да мындай. Мындай көп претензиялар болгон жерлер бар. Бирок ошол биздин кыргыздардын бир катачылыгы ошол күнү момент арыз жазыш керек болчу да. Анан кийин ичи күйгөнү болот, күйбөгөнү болот. Ар кандай ситуациялар болот экен да, шайлоону көрүп эле жүрбөйсүзбү? Азыр эми мисалы үчүн мына 7-чакырылыштын депутаттарынын жүзү белгилүү болуп калды. Ошол азыр биз сындап аткан 6-чакырылыштан эмнеси менен айырмаланды? Азыр эми биз билбейбиз эмнеси менен айырмаланганын. Азыр система өзгөрдү биринчиден. Биз өкмөттү курбайбыз. Бир гана нерсе парламенттик системадан президенттик системага өттү. Ошол өкмөт куруу функциясын алып салды. Калган функциялардын көбү эле калды. Анан эми кандай кылабыз? Аны азыр өзү көргөзөт да жашоо. Эл бизге или бизди алкыш берип алкайт, или бизди жанагындай бир ат коет дейм. Аны көрүшүбүз керек да, аны турмуш өзү көргөзөт. Мындай жүз боюнча жаңылануу аз эле болду го дейм. Ошол мурдагы состав кайра эле келип атат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул элдин мүдөөсү. Элдин мүдөөсүнө сый урмат менен көргөзүшүбүз керек. Сый урмат гана. Себеби эл өзү тандады. Бурунку шайлоого караганда бул тарыхта биринчи жолу кандидатка добуш бербедиби? Мына биз азыр Адахан Кимсанбаевич рекордсмен 20 миңден ашык. Эрулан мисалы биздин партиядан 17 миңге. Төрөбаев мисалы ушулар, Искендер Матраимовдор добуш алышты го. Эми процентный соотношенияны караш керек, элдин келгенине карап, ошондо баарыбыздыкы бирдей эле болуп калат. Мисалы мына Бакасов 19 миң нарындан мына ушул бала рекорд койду десек болот. Себеби тиги түштүк регион Жалал Абад Ошто эл көп да. Нарында эл, бирок келген элдин процентный соотношения караганда ошондо караш керек да. Анан азыр бир коркунуч бар. Мына мен мында көп алдым, силер тигиндей деген нерсе болбош керек да. Ким баары бир депутат, эс депутат, көп алабы, аз алабы бул мыйзам. 550 киши менен добуш алган, 500 добуш алгандар азыр депутат болуп атат. Эмне сенин 500 кишиң эл 20 миң киши берген добушуң эл 500 киши эл эмес, антип бөлбөш керек да. Ошону азыртадан эскертип коеюн дегем да. Что бөлүнбөшүбүз керек, бириге албай атсак. Мисалы да, ошол айрым партиялардын талаптары ишке ашырылып кетип, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып калса, эмне кылат элеңиз сиз? Мисалы
ошол эле уттур ийген партиялар жокко чыгарып шайлоонусун мен сотко бермекмин. Шайлоonu ошол бойдон калтырылсын деп. Себеби мага добуш берген кишилердин укугун ким коргойт? Эми алар тигилердин укугу биздики укук эмес бекен. Ким ушу шайлоону ушу акыбалга алып келгендерге жооп бериш керек да. Анан мен элдин добушун аягына чейин коргошум керек. Анан бир 3-4 партия чогулуп алды каалаган деле мен мындай уттур ийген күндө бул эми шайлоодо сөзсүз жеңилген болот дейм. Ошолор кайра депутат болгучу эле шайлоо өткөрө беребизби? Негизи биз келечекте мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Биринчиден, шайлоого жокко чыгарган себептерин таап, кайсы курум, кайсы институт ошону жокко чыгарса, мисалы саясий партиябы же Центризбиркомбу, ошол шайлоонун 600 миллион сом кетти, ошонун чыгымын ошолор төлөш керек. Анан саясий партия болсо, аны экинчи вообще шайлоого катыштырбай, анын мүчөлөрүн ошо саясат Турциядагыдай кылып, саясий запрет коюшубуз керек да. Ушул мыйзамдарды кызына катуулатышыбыз керек. Ошол демократиялык жол болобу? Эмнеге демократиялык жол болбош керек? Баары шайланып келсек, бир партия мисалы жокко чыгарып, сатып алып, фальсификация кылып жокко чыгарып салса, ал партия элдин арасында жооп бериш керек да. Калган партиялар таза шайлоо күрөшүп келип жеңе албай, анан система өзгөрүп эл ызычуу болуп атса, канча чыгым төлөсүн? Айрым партиялардын УКМКга суракка чакырылышы боюнча, анан ошол эле Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сабалышы боюнча сиздин оюңуз кандай негизи? Өмүрбек Текебаевга болгон жанакы балдардын мушташып аны сабашы менен бул өөн. Бул биздин коомго терс. Биринчиден нарк бузулду. Улуу кишиге жаш кишилер кол көтөрбөш керек болчу. Дагы аксакалдар ортого түшүп, неметилди, нарк кайра ордуна келди деп эсептейм да. Өмүрбек Черкешев кечирди. Экинчиден, бул Кыргызстанда болбогон нерсе, мындай кылбаш керек. Өмүрбек Черкешев саясатты, биз да саясатчыбыз, биз өзүбүз сүйлөшө алабыз. Аны менен трибунада сүйлөшөбүз, саясий аренада сүйлөшөбүз. Мен Өмүрбек Черкешевди сыйлайм, бирок аны саясий көз караштары бизге терс да. Кээ бир идеологиясы, бирок аны саясатчылар менен саясатчылар сүйлөшүш керек. Аны менен тиги муштум менен эч бир саясатчы болбош керек. Бул өтө начар, мен муну мындай жаман карайм да, мындай болбош керек. Экинчиден, саясатчыларды УКМКга чакырганы, мисалы Келдибековдун чакырганы, Келдибековдун берген маалыматына алар жооп бердик деп айтты. Эми аны сурак эмес, мындай жооп берип, ал түшүндүм деп чыкты. Бектур Асановду чакырганы мурун кылмыш иштери болсо керек, сурап атышса керек. Ошон үчүн чакырды, бирок эми азыркы мындай ушул убакта чакырбаш керек эле да. Бирок ким күнөө кылса, ал мойну менен тартыш керек баары бир. Кандайдыр бир саясатка, же кандайдыр бир окуяларга жамынбаш керек. Кылган ишин мойну менен баары тартыш керек. Ошол эле жана биздин медиа иликтөө жүргүзүп, ошол Текебаевга кол салгандардын Токмоктун мэри Урмат Самаев, ал жактагы шаардык кеңештин депутаттарынын тиешеси бар экенин аныктап чыкты да. Негизи буга саясий баа берилиш керекпи? Сиз мисалы депутат болуп, ошол жогорку кеңештин трибунасында ошону көтөрүп чыкканга даярсызбы? Мисалы Урмат Самаев деп сиз айтып атасыз. Мен айткан жокмун. Муну тергөө менен силер чогуу изилдеп чыгышыңар керек да. Эгер ошонун катыштыгы болсо, ал сөзсүз жооп бериш керек. Укуктук да, саясий да жооп бериш керек. Эми муну баягы компетенттүү органдар изилдеп чыгышы керек. Тиги балдар депутат болгондон кийин алар келип кечирим сурап, ушундай болуп кетти, кызыл кандуулук калтырдык, шайтан аралашып кетти, кыргызча айтканда деген сөзү мага бул нарк насилдин ордуна келгендегиси. Эми аны кечирдиби, кечирбедиби Өмүрбек Черкешевдин иши. Кечирдим деди. Бирок мындай жолго барбаш керек экенин дагы бир далили ушуда, ушуга ишке барбаш керек. Мен эч бир саясий бийликке карабай, ар дайым элдин жанында болгом, элдин жанында боло берем. Ар дайым өзүмдүн пикиримди элдин кызыкчылыгы үчүн айта берем. Кээ бир жерде мындай коомдук кызыкчылык үчүн трибунадан айтпасам да барып айтып, коомду мен эч качан конфликтке барган киши эмесмин да. Бирок элдин таламын талаша берем. Сиз ошо шайлоого чейин баягы президенттик аппаратты жетектеп
барат экен деп маалымат чыгып туруп кайра барбай калдыңыз да. Ага эмне себеп болду негизи? Шайлоого даярдык болду. Мен губернатор болуп турганда Садыр Нуркожоевич Көлгө келип, анан мага мындай деп айтты: "Сен управляемый президент иш башкармачылыгына мага келип жардам бер" деди. Губернаторлукту тапшыр деди. Анан тапшырып келатсам, Чолпон Атага жеткенде сүйлөшүп калды. Бишкек шаарынын мэри болуп бер. Буяк талашка түшүп атат, 3-4 группировка талашып атат, элдин баары бизди карап турат. Анан мен айттым, мен болбой эле коеюнчу дедим. Себеби ага чейин 2 жыл мен Бишкекте иштегенде көрдүм. Мэрде эле иштедим да менчи. Bir жылда 1500-1600 киши кабыл алчумун. Ошол убакта вице-мэрлер 50-60 киши кабыл алчу. Эл менен кошо күйүп пандемия болду. Анан мен болбой эле коюш десем, айтты, шайлоого чейин иштеп бер, шайлоодон бияка иштейсиң деп. Анан шайлоо болду. Шайлоо болгондон кийин, жок, шайлоого чейин иштеп бер деди. Анан 100 күн иштегенден кийин мен кетишим керек болду. Себеби ден соолугумду карашым керек эле. Анан жаңы мэр келип, 1 айдан шайлоо болот. Ага чейин иштеп, биякты системаны билип алсын деген ой менен отставкага кеттим да. Анан шайлоо баягы ызычуу болуп болбой калбады. Ат менен кылып калды, да узап кетти. Анан башка мэр келди, ошентип ал мэр кетти, иши кылып ызычуу да. Эми бул саясий шарттар ошондой болуп калды. Анан мен аппарат жетекчи болосун деген эмес, андан кийин мен 7 ай бош жүрдүм. Анан Ынтымак партиясынын төрагасы Марлен Абдрахманович Моматалиев сунуш түштү. Анан мен айттым, кимдер бар, эмне бар партияда, максатың эмне, программасы кандай, оңчусуңбу, солчусуңбу, либералсыңбы, консерваторсыңбы, коммунистсиңби, социалистсиңби деп атып, анан Марлен Абдрахманович менен сүйлөшүп, анан ушул шайлоого бардым. Анан мен да биринчи максатым ушу элге кызмат кылуу, экинчиси иллюстрацияга баруу, эл мени колдойбу, колдобойбу. Анан 8-9 миң голос алам, анан тиякты иштедим, биякты иштедим деп жүрдүм. Тоң район, өзүмдүн районума кирген жокмун, бирок ушул бирден бир өзүнүн районуна эмес, башка райондордон добуш алган саясатчы мен болушум керек. Мен өзүмдүн районума кирген жокмун. Неге? Себеби ошого чейин мен депутат болбойм деп бир балага бала берип койгом. Сен бар, мен болбойм, мен саясаттан да кеттим, мам кызматтан да кеттим, бизнеске кетем деп 2-3 жолу ал келгенден бата берип койгомдон, мен ошону бузбайын батамды, убадамды деп районго кирбей, башка райондон добуш алдым да, өзүмдүн районума кирген жокмун мен. Ошон үчүн мындай өзүнүн районунан тышкары добуш алган бирден бир саясатчылардын бириши болушум керек. Аны бул анализдесе эле чыгат да азырчы. Сиз негизи ушул жерден Кыргызстан партиясынан чыккан өкүлсүз да, негизи сиз. Ал партия эмне болду? Дагы жолу айтып коеюн, мен эч качан Кыргызстан партиясына мүчө болгон эмесмин. Эми байланышыңызды айтып берейин. Байланышым болгон. Сиз Аю компаниясын жетектеп жүрдүңүз, Аю холдинг компаниясын жетектеп жүрдүңүз. Ошол эле Аю холдингдин негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримов негиздеген партияды Кыргызстан. Байланышы ошол да. Шаршенбек Абдыкеримов менин жакын досум. Мен азыркыга чейин досум, сыйлайм, ал мени сыйлайт, кеңешебиз. Экөөбүз түн болобу, күн болобу кеңешип турабыз. Ал Кыргызстан партиясын түптөгөн. Анан мага предложение кылды 2 жолу. 2 созутта тең. Өтө турган акчанын кереги жок, ушул жака иштеп бер деп мен 2 созутта тең депутат болмокмун, бирок барган эмесмин, саясаттан кеттим деп. Бул 2015 жылкы шайлоолордо мага сунуш кылды. Андан кийин акыркы шайлоолордо да сунуш кылган, бирок мен өкөндө тең барган жокмун. Кыргызстан партиясына мүчө болгон эмесмин эч качан. Бирок кээ бир нерселерине жардам берип кеңешимди берчүмүн. Анан мен эчтеке дей албайм. Анан бул шайлоодо Кыргызстан партиясы өзү барган жок. Ама таарынып атпай башка партия менен кетип калдым деп. Анан мен айттым, эми кечирип кой, мен баргым келбесе бар заставлять этесиңер. Бирок негизи мына бараки республика ата журт, Кыргызстан, Ынтымак, ушу партиялардын идеясы өнүгүү жолу бирдей окшош. Булар оң либерал партиялар да. Мисалы социал-демократтар, Ата Мекен, булар бирдей партиялар да. Булар
социал-демократиялык партиялар. Мисалы Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру, бул эми кичине башкачараак партия, Бүтүн Кыргызстан кичине башкачараак партия. Мындай ар бир партиянын өзүнүн түзүлүшүнө жараша мындай көз караштары бар да. Азыр мисалы сиздердин Ынтымак партиясынын бир нече адамдар аркылуу Садыр Жапаровго байланыштырып атат. Мына Ишеним партиясынын Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп жүргөн Арзыбек Бурхановдун партиясы деп атат. Анан өтпөй калды, Эл Үмүттүү партиясы дагы ошо Садыр Жапаровго байланышы бар деп бир нече адамдар аркылуу байланыштырып атат да. Негизи бийликчил партияларды парламентке топтоп алды президент дейсек болобу муну? Мындай да, мисалы мен баштан эле айтып келатам, мен президент Садыр Жапаровдун тарапташымын. Пикирлешмин, азыр да айтам. Мен ал кишини колдойм. Анын жүргүзгөн саясатын колдоймун, мен анын пикирлешим, мен анын тарапташымын. Анан элдер балбак ынтымак менен баратат, президенттин тарапташы деп айтат да, бул чындык да болгон нерсе да жашыра аласыңбы? Жашыра албайсың. Мен азыр барганда президенттин реформасын, президенттин жүргүзгөн саясатын колдоймун. Мен ойлойм, жеке, что ал киши элге каршы саясат жүргүзбөйт деп. Эгер элге каршы саясат жүргүзсө, анда мен ачыгын айтамын. Сиз элге каршы саясат жүргүзүп атасыз, андай кылбаңыз деп. Бирок мен азыр президенттин жүргүзгөн азыркы саясатын, анын өкмөтүн колдойм. Мен оппозиция эмесмин, мен позициядамын. Ошондой эле мисалы Медер Алиев деген да азыр депутатыбыз, ал өзүнүн пикирин президентти колдоп атат, ал Ишеним партиясы менен баратат. Ата журтта мисалы кээ бир немелери бар. Анан эми мен Адахан Кимсанбаевди аябай сыйлайм. Аябай экөөбүз мурунда чогуу иштедик, көрдүк. Бирок ал кишинин президентке өкмөтүн колдобойм деп атат. Анын пикири башкача. Эми эмне биз барып Мадамаровду өлтүрөлүбү же тепкилейлиби? Андай болбойт. Адахан Кимсанбаев, сиздин пикириңиз туура эмес, биздин өнүгүү жолубуз биякта, сиздин өнүгүү жолуңуз биякта деп сүйлөшүп кете беребиз. Ал эми анын үчүн биздин көз карашка эле туура эмес болуп калды деп эле сөзсүз түрдө аны сабап же уруп тепкилешибиз керек. Ал болбойт. Андайга мен эч качан жол бербейм. Мына ушул жерден мисалы үчүн Ынтымак партиясы менен ошол Ишеним партиясы кече жакында эле түзүлө калган партия да. Анан эми сиздердин жеңип чыккан жанагы секирик жасаганыңыздардын сыры ошол сиздер Садыр Жапаровду колдоп атканыңыздар эмеспи? Секирик жасап аткандын сыры эмне үчүн биз жаңы партиялар деген азыр биздин элибизде партияга эмес адамга да уш берүү системасы бар. Ошон үчүн мисалы Эрулан Көкулов ынтымакка кирди, башка партияга кирсе деле ошол добуш болмак. Мен ынтымак эмес башка партияга барсам да менин добушумду билип алдым да, мен 4,5 5 миң 6 миң 8 миңге чейин добушум бар экен. Минимум 4,5 миң добушум бар экен. Башкаларды билбейм. Мисалы эми бул адамдын тажрыйбасына, адамга карата болгон чечим экен да, тандоо экен. Эл ушуну билип алды да ошочу. Анан мисалы менин добушум белгилүү. Эруландыкы белгилүү, Талант Мамытовдуку, Марлен Маматалиев, Адахан Кимсанбаевдики, Исхак Абсаматовдуку мисалы баарыбыздыкы белгилүү болуп калды анан. Эл өз тандоосун жүргүздү. Анан жаңы партия болобу, эртең кайра партия курасыңбы? Жеке Түлөбаев Балбактын саясий көз карашы белгилүү да. Кандай өнүгөт, ушуга чейин айтып келдим да, муну мындай өнүктүрөм, муну мындай өнүктүрөм, мен мындаймын, мен мындай кишимин. Бирок бүткүл дүйнө жүзүндө мисалы биз ага жете элекпиз да. Мисалы Турцияда, Европада көз караштарга добуш берет да саясий. Солчулар, оңчулар келсе мындай өнүктүрөт, солчулар келсе мындай өнүктүрөт деп. А бизде ошого аракандан баратпайбызбы? Анан элдин баары азыр ызычол, мына децентрализациядан алыстап кеттик, айыл өкмөттөрдү, акимдерди өкмөт дайындап атат, антип атат, минтип атат. Биз губернатор болуп турганда көрдүк да алардын кандай иштеген иштебей атканын. Хотя бы болуп туруп партийный система менен акырындан барбайлыбы? Бишкек шаарынан баштабайлыбы? Мисалы Бишкек шаарынын мэрин биринчи шайласын эл көрөлү, жакшы өттү, ош көтөлү, Жалал Абад көтөлү, ушундай категорияга бөлүп шаарларды акырындан барышыбыз керек да. Анан көчөгөнө менен Нурсултан Абишевич Назарбаев айтып атат. Оливер Стоунго жанакы история золотого человека дегенди көрдүм. Ошондо Нурсултан Абишевич айтып атат, ар бир улут, ар бир өлкө
өзүнө башкаруу системасын өзү тандаш керек экен дейт. Бuna пандемия көргөздү дейт. Кытай кандай тартып менен алып калды дейт. А демократия деген Америка эмне болду, Европа эмне болду дейт. Понимаете? Көрдүңүзбү? Ар бир улут өзүнө башкаруу системасын тандап алыш керек экен. Биз бирөөнү туурабашыбыз керек экен. 30 жылдан бери туурабатып эмне болдук? Мисалы мен губернатор болуп турганда айыл өкмөттөр урutta койчу эмес сен губернаторуңду, акимиңди да. Мен эл шайлаган. Өзүм бюджетим бар, өзүм билем деп. Анда губернатор менен акимди жоюп сал. Айыл өкмөттөр менен иште. Ана кээ бирөө билсе деле билбесе деле урдуруп атат да. Кээ бирлер чыгып, децентрализация ана мында элше да, давай биринчи мэрден баштайлы, Бишкек шаарынын мэринен. Мыйзамды жестко жасалды да. Мына азыр Горкул Кеңеш менен мэр чатакташып атат. Мына жаңы мыйзам негизинде. Туура, мэрдики да туура, Горкул Кеңештики да туура. Азыр Горкул Кеңеш комиссиядан мэрдин любой нерсесин өткөрбөсө кантип иштейт? Ошол эле убакта мэрдин ишине да Горкул Кеңештин депутаттары кийлигишип атат да. Менин комиссияма тийгесин, тияка барып бул эмне жасабайт деп вице-мэрлер тигилер тепкилеп атат. Кандай укугуңар бар? Оперативный движение, оперативный иштерге кийлигишпеш керек да, мисалычы. Ошон үчүн экөө азыр мунасага келиш керек. Шаардын кызыкчылыгы үчүн. Болбосо чатак. Же антип чатак кыла барса, Горкул Кеңеш да кетет, мэр да кетет. Кимге пайдасы бар? Кыш келет атат. Siz Садыр Жапаровду колдойм деп айткан позицияңызда. Siz мурдакы бийликтердин тушунда да ошо жетекчилик кызматтарда жүрдүңүз. Ошол учурда да Садыр Жапаровду колдойт белеңиз? Биздин 2015-жылы жазышкан бир немебиз бар. Мен аны көргөзө албайм силерге. Мен ошол убакта ал киши менен жазышып жүргөмүн. Көп нерсени эми азыр айта албайм, бирок мурунку бийликтен 2-3 жолу өтүндүм. Көлдө 2 чоң проблема бар. Бирөө Садыр Жапаров, бирөө Кумтөр. Эми Кумтөрдү боюнча мындай, а Садыр Жапаров боюнча мындай деп мен сурандым 2-3 жолу. Чыгарып бериңиздер деп. Кайсы президенттин тушунда? Мурунку Сооронбай Шариповичтин убагында. Анан алар ооба жакында териштирилип атат, жакында чыгышы мүмкүн деп мага айтышкан. Мен айттым, элдин арасында ушундай сөздөр бар. Адилетсиз жатат деген сөздөр бар. Жөн эле жатат дегендер бар. Ушул 2 чоң проблема Ысык көл үчүн чоң. Кумтөр проблемасы, анан ушул Садыр Жапаров проблемасы деп айткан. Мына азыр ал кишилердин баары түрү. Анан элдер мага айтып атпайбы, сен мурун сен деген любой бийликке силе иштеше бересиң деп. Айланайындар, 1997-жылы Кыргызстанга келгем, Турцияны бүтүп. Келип помощник министра болдум, 8,5 жыл Рустамбектин жанында жүрдүм. Жардамчы болуп жүрдүм. Токой чарбасында иштедик, андан Жогорку Кеңеште 2004-кө чейин жардамчы эле болуп Рустамбек. Акаев кетти. Акаевдин убагында октябрь айында Аскар Акаевдин убагында помощник управляющего делами президента болуп кирдим. Помощник, советник болуп эле. Анан Акаев кетти. Акаев кеткенден кийин Курманбек Салиевичтин убагында советник болдум, анан заводдел болдум, анан зам управляющий болдум, первый зам управляющий болдум, 2010-да революция болуп кетти. Андан 2010-дон кийин мен Алмаз Шаршеновичти өмүрү көргөн эмесмин. Мындай бир эле жолу алыстан салам алейкум деп учурашкан болду, такыр көргөн эмесмин. 2010-дон 2013-кө чейин Аят газетасында иштедим. 11-ден баштап Жылдыз Мусабековна. Простой саясий обозреватель болдум, зам болдум, сен билесиң. Анан главный редактор болдум, Бурул Мусабекова, Жылдыз Мусабекова. Анан 2013-тун аягында советник болуп Аю холдингке кирдим. 2015-те вице-президент болдум. 2018-ге чейин иштедим. Роза Исаковнан 2-3 эле жолу көргөм. Андан такыр көргөн эмесмин. Анан Сурахматов досум мэр болуп келди. Мен ага жардам берейин деп 2018 аппарат жетекчи болуп 2 жыл иштедим. Анан Сооронбай Шариповичтин убагында да Сооронбай Шарипович мени Ысык көлгө губернатор кылып жиберди. 100 күндөн революция болуп кетти. Садыр Нуркожоевич мэр кылды. Мына аны мен киши менен да 100 күн иштештим. Эми эл шайлап Жогорку Кеңешке мына Кудай буйрса депутат болоюн деп отурам. Эми мен ким менен каякта иштешип жүрмүн, эми мындайлар толтурду бардык бийлик менен иштешкен. Мурда жетекчи болбосом. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда
Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго суроо беришти эле, ошо азыркы президентти мактап атасыз, кемчилигин айтасызбы десе, кемчилигин көрбөй атам деп бир анекдот болду эле. Ошол сыяктуу сиз Садыр Жапаровдун кандай кемчиликтерин белгилейсиз? Сиз да кемчилигин көрбөй элесиз. Садыр Жапаровдун кемчилигин тиги ким Дастан эмне деп жооп берди экен, ошону караш керек эле. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун кемчилиги эми башынан мындай тез-тезден кадрлар алмашып кетти да. Себеби ишенип коюп атканда, бирок бир чети туура деп ойлойм да, ушу катачылыктарынчы. Мисалы, министр энергетика бир вопросту Ирсалиевдин мини-гестер боюнча вопросун чечти деп бир ай алдап жүрүп отуруптур да, мурунку министр энергетика. Чечтим деп анан Ирсалиевге чалса чечиле элек деп анан жумуштан алып койду. Андан кийин жанакы менден кийинки келген мэр эми ага да ошондой преподносить этти, просто кичине баягы ГКМБдан тияк-бияктан текшерип кол коюп коюш керек эле. Ушул кадр жагынан кичине аксап калгандыгын ачыгын айтам мен. Анан калгандарын жаңылыштыктарын эми Кудай буйрса смертельный ошибка кыла элек, ошондой кылбай эле койсо экен деп тилеп атам да. Себеби мен бул кишинин тарапташымын да. Эртең бул киши ошибка кетирип жаңылыштырса, анан бизге окшогон тарапташтары кыйналабыз да. Ачыгын айтайын. Биз да саясий жооптуу болуп атабыз. Мен ачыгын айтып атам. Садыр Нуркожоевичке азыр тарапташымын. Анан кийин саясий иштерде жаңылышса, биз да ошо ортоктош болуп калабыз да. Сиз баягы мэр болуп иштеп атканда, мэр милдетин аткарып иштеп атканда кызыңыз менен видео чыгарбадыңызбы? Ошо эмне үчүн үйгө көп келбейсиз дегендей маанидечи. Азыр кызыңыз ал дегенчи мындай да, ал кызым аны мен Шакиге жиберген, Шаршенбек Абдыкеримовге жиберсем ал жайбийди да. Мен аны өзүм чыгарган эмесмин. Кызым ал убакта ооба мэрияда жүргөндө аябай кыйналды. Анан 7 ай аябай жыргадык экөөбүз. Мен кеткенден кийин жакка бардык, эс алды. Анан азыр кайра эмне барып атасың деп атат демичи. Эми мэр болдуң, губернатор болдуң, эмне кыласың? Эми кайра жоголосуң деп атат. Мен айттым, кызым, сен жакшы жашашың керек, кыргыздын балдары жакшы жашаш керек, мынтиш керек, тигинтиш керек. Анан ыйлады. Азыркыга чейин ыйлайт. Орхан Бейди алып кел деп. Ал Орхан Бейдин мектебинде окуйт да. Анан ал Орхан Бейди аябай жакшы көрөт. Ушул айламды кетирип атат да, ошо бир айдан бери Орхан Бейдин алып кел, баласы мен окуйт ыйлап атат. Ошол Орхан Бейди сен эмне берип салдың, эмне алып кел. Мен берген жокмун, ана ушундай болуп калды ситуация. Түшүндүрө албайсың да. Анан көчөдөгү күчүктөргө эмне сен приют салбай койдуң, азыркыга чейин өлүп атат, мен көрүп атам деп дагы айламды кетирет да. Мен айттым, эми жетише албай калдым, азыркы мэрге айтайын, эми салып берсин депчи. Ушундай эмоционалдуу кыз ал, кичүүсү. Улуусу кичине бир аз оор басырыктуу да, а бул кичүүсү ушул эмоциональный да. Депутат болуп келген атасыз, биринчи көтөргөн мыйзамыңыз эмне болот? Бир эки нерсени аябай тез аранда чечишибиз керек. Бул Бишкектин ичинде баягы 6500 мен даярдап койгон үйлөр бар. Мыйзамсыз ошолорду мыйзамдаштырышыбыз керек азыр. Анан пособие. Мисалы үчүн акча табыш кыйын, бирок ошону баары жазашыбыз керек. Мисалы телевизор бар деп эле пособие ала албай атат. Бул бардык жерде көйгөй. Бул Кыргызстанга тиешелүү көйгөйлөр. Ана мен жазып алдым, бир 10-15 көйгөй бар. Ошону чечип берсем элге. Ысык көлдүн көйгөйү өзүнчө, анан Кыргызстан жалпы көйгөй. Мен эми көлдөн шайландым да. Ысык көлдө эң чоң 2 көйгөй бар. Чолпон ата бул очной сооружение, анан Каржысайдагы экинчи этап уран хвостохранилище. Бул экөөнү срочно чечпесек, жарылчу болсо өлдүк да. Анан Кыргызстан жалпы жонунан чечилчү бир көйгөйлөр бар, ошолорду чечишим керек. Ушуну менен биз маегибизди жыйынтыктайбыз. Биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылууну унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.